Алмаз Акунжанович, мен бүгін ушул мугалимдер боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле да. Кудайга шүгүр, албетте мына жакшы азыр айлыктарды 80%га чейин көтөрүп койдук. Мурдагы 18 миң алган азыр мына 35 миң сомго чейин алып атат да, Кудайга шүгүр. Бирок ошол эле учурда мына акыркы айларда бардык жерде деп айтпайын, айрым жерлерде мына сааттардын азайтып ограничение коюлуп атат. Ставкалары түшүрүлүп атыптыр. Класс жетекчилик bir класс менен чектелип атыптыр. Андан сырткары КТУ деп коет экен, коэффициент трудового участия. Мындайча айтканда кружокторго, олимпиадаларга даярдоо өзүнчө айлык төлөнүп экен, алынса алынып атыптыр. Ал эле эмес, дептер текшерүү багытында дагы бирөөлөрүнө берилип, бирөөлөрүнө берилбей атыптыр. Айтор мурдагы 18 миң алган мугалим 35 алып, анан кайра азыр 22-23ке чейин түшүп калган фактылар бар экен айрым жерлерде. Мен ойлойм бул туура эмес. Бул баягындай курчу-вирчу калган айтпай эле коеюн, ошол сыяктуу эле болуп аткан да. Мен ойлойм жетекчилер бул жөнүндө маалыматы жокко деп ойлойм. Сөзсүз түрдө тапшырма берип, карап коюңуздар. Баарына бирдей болсун. Боло турган болсо баарына бирдей болсун. Ал эле эмес, мурда мисалы 6-8 сааттан алып, атайын жаш мугалимдерди алып атса, алар азыр жокко чыгып калыптыр, анткени 18 саат менен мына чектеп коюптур. Алар азыр жумушка алынбай атыптыр. Биз бир жагынан жакшы кылып, экинчи жагынан бир туура эмес жумуштар болуп атат. Алмазбек Акунжанович, шуну катуураак карап, тапшырманы берип койсоңуз, баарына бирдей кылсын. Жанагындай ставкалардын баардыгын бир сере карап чыксын. Ушул эле багытында директорлорунан мына конкурс өткөзүп атабыз. Бул дагы жакшы көрүнүш, туура нерсе. Бирок айрым жерлерде коррупция баары бар экен, и болуп атыптыр. Мага жеткизген маалыматтардын алкагында мына Ноокат районунда Чечме Сай деген айылда Атишев атындагы мектептерге якобы ошол конкурстан өтпөй калган директорлорду кайра алып келип туруп шайлап коюптур. Баягындай кыргызчылыкка салып, дагы башка нерселерге салып аткан туура эмес. Буну дагы бир сере карап койсун. Жакшы көрүнүштөрдү, жакшы жетишкендиктерди артынан монтип булгап койгон нерселерге жол бербешибиз керек. Мына ушул эки маселени сизге түздөн-түз тапшырма катары айтып коюңуздарды өтүнөм. Рахмат.